Криптовалюта не деньги, не товар, да? Азамат өзү куртка алды тифкоин да. Кандай болду? Тек криптовалюта боюнча иштейбизби? Криптовалюта жөнүндө толук маалымат. Эми азыркы учурда баарыбыз эле уккандай, баарыбыз билгендей эле криптовалюта жөнүндө любой адам эле билет, и не только любой адам. Баары эле криптовалюта эмне экенин, биткоин эмне экенин, 2009-жылы алып калса бүгүн миллиардер болуп кетерин баары эле укканбыз. Бирок ошонун кандай болуп иштешин, эмнеге, кайсы убакта колдонорун жана эмне себептен мынча кымбат экендигин жана азыркы учурда кайсы криптовалюта алар экенин сурасак, эч ким билбейт. Элдердин билбегендигин билип туруп, рынокто көптөгөн азыркы учурда криптовалюта Кыргызстандын рыногунда криптовалюталар көбөйүп чыкты. Анын бирин эң чоңу айтсак бул Тифкоин, андан кийинки Элкоин деп чыгып атат, андан кийин Алтынкоин. Эми давайте бүгүн Тифкоин жөнүндө сүйлөшөлү. Настолько Тифкоинго ишенсе болобу? Чынында эле. Бул действительно эле будущее акчабы же бул жөн гана аферист мошенниктердин ойлоп тапкан нерсесиби? Эң биринчиси криптовалюта жөнүндө айтсак, криптовалюта бул эмне, качан чыккан? Криптовалюта 2009-жылы биринчи жолу жарык дүйнө жүзүнө келген. Аны Сатоши Накамото деп өзүн айткан адам же болбосо адамдардын тобу, то есть бул толук маалымат жок да, бул адамбы же бул ошол программисттерби? Бүгүнкү күнгө чейин белгисиз. Ошол Сатоши Накамото деп өзүн атаган адамдар биткоиндин доменин Кореяга регистрация кылышкан. И ошол жерден Сатоши Накамото деп атын жазып койгон. Любой доменди алып жатканда сизден сурайт. Фамилияңызды, атыңызды, кайсы жерде жашайсыз, паспортный данныйыңыз. Ошол кезде, чтобы программист ошолорду жазыш үчүн жөн гана оюнан Сатоши Накамото деп чыгарып, Корея деп өлкөнү так коюп жазып койгон. Бүгүнкү күнгө чейин белгисиз биткоин кайсы өлкөдөн ким деген программист аркылуу чыгаргандыгы экенин бүгүнкү күнгө чейин белгисиз. Мисалы кээ бирөө айтып келеткен, биткоин Кореядан чыккан, анан ошон үчүн Кореяга толтура инвестиция болду деп. Биткоин Кореяга кроме Сатоши Накамото деп регистрация болгондон башка эч тиешеси жок. Ал жөн гана эле интернеттен. Сиз деле сайтты регистрация кылып атканда, домен ачып атканда, мисалы machina.kg деп ачсаңыз, ошол домениңизди мисалы Кореяга деле байлап койсоңуз болот. Мен Кореядамын, мен баланчам Тошимоши деп жазып деле койсоңуз болот. Демек не? Биткоин, бир сөз менен айтканда, ошондой болуп 2009-жылы чыккан. Биткоиндин основной суту максаты эмне? Бул азыркы фиатный акчаны алмаштыруу жана басып өтүү, электрондук акчага өтүү. Экинчиси, мисалы сиздер обычный долларды же болбосо сомду же рубльди колдонсоңуз, ал кандайдыр бир государствонун же өлкөнүн контролунда турат. Мисалы сом Кыргызстандын Кыргыз банкынын жана Министерство финансынын көзөмөлүндө турат. Ал эми биткоиндин основной максаты бул эч кимдин көзөмөлүнө турбоо, то есть свободный акча болуу, при том, что эч ким ал акчаны контролдой албайт. Баасын контролдой албайт, количествосын контролдой албайт. Количество чыкканда дагы биткоин 21 миллион эле чыккан. И анын эң акыркысы 2140-жылы добывать этилди. Азыркы күндө биткоин кантип иштейт дегенде, биткоин иштеш үчүн майнинг фермалар керек. Майнинг фермалар көп айтат, биткоин чыгарат деп. На самом деле биткоин чыгарбайт майнинг фермалар. Майнинг фермалардын основной задачасы болгону гана точка Адан точка Бга акча жеткирүү болуп гана эсептелет. То есть биткоинди жеткирүү. Вот ошол жеткиргендиги үчүн, орусча айтканда транзакция жүргүзгөндүгү үчүн ал өзүнүн жумушу үчүн акча алат. То есть некий комиссия алат. Комиссияны канча көлөмдө аларын эч убакта майнинг ферма өзү айтпайт. Мисалы мен 5% алам же мен 10% алам дебейт. Анын канча комиссия аларын точка Адагы жиберип аткан адам указывайт этет. Мисалы 0,8 биткоин алат. Же болбосо өткөндө бир окуя болду. 800 миллион долларлык биткоинди жөнөтүшүптүр. Комиссияга болгону гана 8 цент төлөшүптүр. Ошол сыяктуу кылып сиз өзүңүз указывать этесиз. Канча цент жиберип атканда канча цент комиссия коесуз, кандай кыласыз ошентип. Вот именно ушул
кызматты аткарууга, жеткирүү кызматын аткарууга бул майнинг фермалар керек. Биткоин акыркысы чыккан күндө дагы дальнейший майнинг фермалардын жумушу бул бүт ошол дүйнө жүзүндөгү транзакцияларды жүргүзүү, дүйнө жүзүндөгү акчаларды жеткирүү кызматын аткарып кете берет. То есть дальше заработоктары, дальше акчалары болот. Бирок азыркыдай көп акча таппашы мүмкүн, бирок ошо кезде чыгарат. Бул биткоин жөнүндө. Эми вопрос, тифкоин эмне? Тифкоин көбүнчө ошибочно биткоинга аябай көп салыштырышат экен. Бул биткоиндей болот, биткоиндей болот, биткоиндей болот. Сразу айтам, биткоиндей болбойт. И биткоин дагы эмес. Биткоинго окшош дагы эмес. Эмне себептен? Анткени смарт контракт деген бар. То есть эфириум дүйнө жүзүндөгү биткоинден кийин экинчи криптовалюта. Правда? Эфириум то же самое. Ал дагы анын да максаты ошол платежный система болуу, ошол дүйнө жүзүндөгү бүт платежный системаларды өзгөртүү, анан неме кылуу, бүт эле ошол. Ал деле анын деле максаты ошол. Бирок эфириумдун платформасында смарт контракт деген бар. Задачасы эмне? Мисалы, мен сизден карыз акча алып атсам, мен сизге бир договор беришим керек, туурабы? Же болбосо бир сөз менен айтканда расписка беришим керек, что мен там Саматтан 100 000 сом алдым. Эми ошол смарт контракттын основной задачасы договордун ордун түзөт. Мисалы, ал смарт контракт өзгөрткөнгө да болбойт, ал смарт контракт кандай экени да көрүнүп турат, кимден кимге өтүп атканы да көрүнүп турат. Бир сөз менен айтканда, мен сизге ошол берип атканда, акча алып атканда ошол смарт контрактты берем, сиз ошол смарт контрактты кармап турасыз дагы, кийин мага ошондойсуз. Же болбосо мунун дагы бир применениясы, бул азыркы дүйнө жүзүндөгү болгон акция, облигация дегендин электрондук түрү деп айтсак болот. Смарт контракт менен акция, облигациянын электрондук түрүн кайсы жерде колдонот? Кайсы жерде колдонгонго туура болот? Ооба акчаны карызга бергенде, ооба эң жакшы түшүнүктүүсү бул инвестиция кылганда. Сиз бир бизнес ачып атсаңыз, мисалы, сиздин интернет магазиниңиз бар дейли. Интернет магазиниңизге акча керек, өнүгүш керек, өсүш керек. Ошол кезде сиз эфириумдун платформасына келесиз дагы смарт контракт жасайсыз. Смарт контракт жасагандан кийин ал смарт контракттын количествосын, канча ар бири турат экендигин бардыгын эфириум платформасынан көрө аласыз. Ошол смарт контрактты элге сатасыз дагы, элден акча аласыз дагы, анан сиз бизнеске акчаңызды жумшайсыз. Жакшы офис аласыз, жакшы склад аласыз, көп товар оборотко товар аласыз, ошондой кыласыз. Эми тифкоин. Тифкоин тагы эле ошол эфириумдун платформасында жазылган смарт контракт. Тифкоиндин чыныгы аты тифкоин эмес. Муну жөн эле Кыргызстанда иштегендер тифкоин деп атап алышкан. Биткоинго окшош турабыз деп. Тифкоиндин чыныгы аты Тыртков деп аталат. Эч кандай тифкоин эмес. Коин деген туура эмес, эми. Андан кийинкиси бул ошондой эле смарт контракт. И вопрос эң главный ушу Кыргызстанда иштеген мына Нурлан, жана Кеңешбек Алиянов, Тиякбек, анан жана брокерлердин баарына бир эле суроо бар да. Тифкоиндин максаты эмне? Деп сурасаң, суроого эмне деп жооп беришет? Либо жооп бербейт. Криптовалютанын эч кандай максаты болбойт, анын деген максаты бир эле максат, криптовалютаны деген акчага алмаштыруу и болду. Ушинтишет да. А на самом деле андай эмес. Анын максаты болуш керек. Эмне себептен каяка колдонобуз, каяка колдоносуңар депчи. Бул акча болот, азыркы акчаны алмаштырат. Биринчиден акчаны алмаштыра албайт. Анткени деген эфириумдун комиссиясы азыркы күндө $20 $60 чейин болот. Минимально любой хоть бир тифкоин жөнөтөсүзбү, миллион тифкоин жөнөтөсүзбү, сиз $20 эфириумга төлөшүңүз керек. Жанагы майнинг фермага, чтоб сиздин акчаңызды которуп бериш үчүн. Анан максаты эмнеде? Биз максаты эмнеде дегенде суроо бергенде Нурландарга ошо баарына неме деп эле сурап атабыз да, ошо силер бизден акчаны алып атасыңар. Хорошо, биз сен тифкоиниңди миллион штук сатып алалы, там азыркы курсу негизи биржа Юбитте бар да шет, Юбит негизи бул аябай аферисттердин биржасы, но по крайней мере Юбитте $1.09 болуп жатат. Бир тифкоин. Мисалы биз айтып атабыз да, мисалы биз сага $1.900.000 берели. Хорошо, бизге 1 миллион тифкоин бер, бирок вопрос, ошол сен 1.900.000ди каяка колдоносуң? Эмне кыласың ошол акчаны? Каяка кетиресиң? Эмне бизнес кыласың деп максатың эмне деп сурасак, жок, анын максаты болбойт деп атат. Демек, булар акчаны эмне кылышат дагы? Сиздерден алган акчаны булар жана кафеге, Дубайга барышып, ар кайсы жакта
жыргашып, той өткөрүшүп, жанагындай ырчылар менен видео тартышып, прямой эфирге чыгышып, Самара Каримовага аларга эмне акча төлөп койсоң эле болду. Продажный блогер Канат Шоумен дегенге, ошол эле Эмил ошолорго акча төлөп эле кайра дагы жаңы кишилерди тартышып, аларга тифкоин сатып, алган акчаны алар бизнеске коротпой же бир кандайдыр бир проект жасабай эле, алар ошол акчаны жыргал жашоого, жыргал нерсеге көргөзүп, машина алып, анан вот көрдүңбү, сен тифкоин алсаң, сен да ушундай болосуң. Азыркы күндө канча адам баш аягы Азыркы күндө более чем 3000 кошелек бар. Ошол кошелектун бир кошелекто 7 миллион тифкоин бар да, мисалы 7 миллион, то есть 48% тифкоин бир кишинин колунда турат да. По криптовалюта боюнча андай эч убакта болбош керек, бир кишинин колунда болбош керек да. Анан бир нерсе десең эле, булардын айтканы бир тарабынан айтышат, что бул биржада турат, Юбит биржасында деп. Бирөө айтат, бул Кеңешбек Алияновдун колунда турат депчи. Кеңешбек Алиянов ким десе, бул история кандай болгон? Булардын айтышы боюнча. Илгери 2017 жылы биткоин катуу популярный болгон кезде Тыртков деген киши, же болбосо ушу да бир аферист окшойт, наверное. Бул Кеңешбек Алияновго келип айткан: "Мына мен сага 15 миллион биткоин же криптовалюта жасап берем, сен аны бүгүн аласың да каалашыңча элге сата бересиң" деп айткан. Дагы смарт контракт аркылуу жасап берген дагы Кеңешбек Алияновго берип болгон. Кеңешбек Алиянов 15 миллионду алып алып, не кыларын билбей, баягы алды. Ал канчадан сатты белгисиз, но бирок если даже 15 миллион сомго сатса деле, бул нехилый акча да, аз акча эмес, бул аябай чоң акча. Саткандагы эле анан ал адам жоголуп кеткен. Бир сөз менен ушундай бир теория бар, бирок до конца подтвержденный эмес да. Бул ошол эле брокерлердин айтуусу боюнча. Саткандагы анан ошол бойдон калып калган, эч ким албай койгон, анан элдерди алдап, мына ушул тифкоин деген өсөт, сен эметесиң деп анан искусственно Юбитке жүктөшүп, искусственно Юбитке акча салышып, чтобы Юбит анын баасын көтөрүш үчүн акча салышып, аябай көп долгий времяга чейин аракет кылышкан экен. Бирок эттеп атып араң $4 жеткириш керек экен. Бирок жеткен менен кайра артка кеткен экен, и айла жок булардын идеясына ой баягы обычный кыргызбайчылык кылабыз дешке. Кыргызбайчылык дегеним баягы сен тууганың айтасың, сен тиги тууганың айтасың, баягы сетевой маркетинг, Анан бул ошо Кеңешбек Алиянов ошондой кылып баштаган кезде баягы болгон сетевой маркетингдеги баягы аферисттер, финансовый пирамидадагы аферисттер, жанагы сейф бизнестеги, жанагы тияктагы бияктагы болгон аферисттердин баары бул Кеңешбек Алияновго келген да. Чтоб сен тифкоин сатабыз, биз сатабыз анан байыбыз деп. Алардын эң бир чоң аферисинин бирөөсү бул Алгазы деген аферист. Азыр тим эле кыйын болуп, тим эле тренерди өзүнүн инстаграмда атап алган турбайбы. Ал на самом деле аябай чоң аферист экен. Бул жана убагында сейф бизнести дагы аябай колдоп, аябай ошол рекламалап жүргөн экен. Андан узак көп өтпөй Самара Каримова дагы келип буга кошулду. Эми Самара Каримованын канчалык аферист экенин унчукпай деле койсок болот. Айтпай деле койсок беле. Болгон Кыргызстанда эмне мошенник десе ошонун баарын рекламалат. Эмне аферист десе ошонун баарын рекламалат. Эмил Йомавайн боюнча кечирип эле кой да, калп эле алла деп сүйлөйт, а болбосо өзү 1xbetти болгон аферисттерди баягы убагында Элиза үй буюмдар деген аферистка кызды рекламалап жүрдү эле. Канат Шоумен бул бала жөнүндө вообще сөз жок. Бул аябай аферист бала, бул дагы убагында бүт ошол 1xbetти рекламалап жүрдү эле. Андан кийинкиси азыр деле реклама кылып жүрөт. Россиядагы эң лютый аферистический система финансовый пирамиданы Авалон деген пирамиданы дагы рекламалап жүрдү. Андан толтура эле реклама. Элиза үй буюмдарын да рекламалап жүрдү. Эми азыр бул тифкоиндарды рекламалап. Эмне себептен мен буларды аферист деп айтам? Эмне себептен? Заключение эң акыркысы. Биринчиден, компаниянын эч кандай бизнеси жок. Ладно, хорошо. Эфириумдун платформасы болсун. Ладно, хорошо. Криптовалюта болсун. Хорошо. Но вопрос. Силер ошол акчаны каяка коротосуңар деген вопрос. Мисалы, ошол эле эфириумдун платформасында жасалган дүйнө жүзүндө эң популярдуу мем токен деп аталат Shiba Inu деген.
Shiba Inu деле Tifcoin'dan эч айырмасы жок. Tifcoin'дин өзү. Мисалы, бирок Shiba Inu эмне кылып атат? Shiba Inu'нун эң биринчи максаты бул эмне? Бул эң биринчи максаты Shiba Inu деген булар платежный система жасап жатышат азыркы учурда. Shiba Inu деген еще дагы бир игровой платформа жасап атышат, оюн жасап атышат. Ошол бизден акча алган акчаларга оюн жасап атышат азыркы учурда. Разработка болуп жатат. Shiba Inu'дан кийинки кыргызча которгондо сөөк, анан жип деген эки бөлөк итти байлаганга жип керек да, анан итти тамактандырганга сөөк керек. Ошондой эки дагы бөлөк монета жасап атат. Өзүлөрүнүн блокчейнин жасап жатышат азыркы учурда. Анан дагы бир атын эстебей калдым, но космический компания менен ушу Илон Масктыкына окшошкон дагы бир компания, который Марсты барып колонизировать этебиз деген компания менен алар договор түзүп, азыркы учурда сотрудничество кылабыз деп даярданып атышат. Мисалы, ошол Марсты колонизировать этип атса, Марска барганда биз ошол жакты полностью ошо компанияны обеспечить этип беребиз деп өзүлөрүнүн максатын элге жарыялап, ошол элдердин алдына чыгып, айтып, түшүндүрүп берип атышат да. Биз ушинтебиз. Анан ошол андан тышкары эле ошол эле мезгилде алар өзүлөрүнүн сайты бар. Что мына биз муну кылдык, бүгүнкү күнгө чейин муну кылдык, мындай максатыбыз бар, акчанын баары мояка кетип атат деп айтып берип турат. А Tifcoin'де эмне бар? Tifcoin эч нерсе жок, сайт да жок. Айтат, сайттын кереги жок, мына биз жүрөбүз. Биз жүргөндө силер эмне ар бир адамга түшүндүрбөйсүңөр да. Бир сайт ушу бир лендинг ушу 1 саат отуруп жасап коесуңар. Ошону жасап койсоңор делечи, мисалы, любой адам кирип көрүп, аны окуп, булардын максаты ушундай экен, Кыргызстанда ушинтип өнүгөбүз дейт экен, ушундай экен дейт элек да. Жок, анын баары жок. Экинчиси, Кыргызстандагы сомду алмаштырабыз дейт. Криптовалюта кылабыз. Элдин баары Tifcoin'га куртка алып атат, мына Tifcoin'га үй алып атат деп атат. Куртка жана мелкий нерселерди. Мисалы, сен базарга келдиң, 2000 сомго куртка алган атасың. Сен Tifcoin'ду тиге бериш үчүн, которуш үчүн, сен 1200 сом же 1400 сом комиссия төлөшүң керек, эфириумгачы. Жөн эле комиссия төлөшүң керек. Эч причинасы жок, эчтекеси жок эле жөн эле төлөшүң керек комиссиячы. А ким төлөйт? Ал айтып атышат, ким төлөйт? Бул жер кандай болот десе, ал те илгери алгандарга депчи. Ой, илгери алмак турсун, бале болсун, любой адам жөн эле 1000, 2000, 3000 сомду көчөгө ыргыткысы келбейт да. Бул биринчиси. Экинчиси, жанагындай ар кандай группаларда квартиралар, анан үйлөр мына Tifcoin'га алмашам деп жүрөт. На самом деле буларды жөн эле көз боемчулук кылып, ошол эле иштеп аткан брокерлер, ошол эле өзүлөрүнүн Tifcoin'дарын сата албай жүргөн брокерлер гана сатып аткан экен да. Жөн эле сүрөттөрдү алып алып эле, жөн эле сатпайт деле на самом деле реально барып алам десең ошолорду, алам мына кел мага бер десең, сатышпайт, нереальный бааны айтат. 2 эсе 3 эсе бааны айтат. Мисалы, ошол эле $5000 турган машинени айтат $15000, $20000 деп. Мисалычы, и булардын азыркы күндөгү аферист экендигинин бүт доказательство ушул. Андан кийинкиси Чаламолдо Динбусар деп, мына канчалаган аферист, мусулман, өзүлөрүн мусулман атаган аферисттер, мына эң башында көргөн адам, ушулардын бардыгы эптеп эле элге пихайт этиш керек. Өзүлөрү деле түшүнбөйт эмнени пихайт этип атканын, өзүлөрү деле билбейт, анан Кудайды колдонуп антип. Баарыңарга айтып коеюн эртерээк. Азыр да фатва чыга элек. Да биздин Кыргыз Республикасынын Думку жооп бере элек, что криптовалюта эмне экен. Бирок эсиңерде болсун, криптовалюта эч убакта халал болбойт. Криптовалюта бул арам нерсе. Неге? Анткени азыркы учурда биткоин каяка колдонот? Биткоиндун основной азыр ким колдонот азыр? Ким колдонот азыр? Обычный эл колдонобу? Жок. Обычный магазиндер колдонуп атабы? Жок. Интернет магазиндер колдонуп атабы? Жок. Жок, алар колдонгон жок. Ким колдонот? Наркотик саткандар, мынтык саткандар, детский порно саткандар, орган саткандар, ушуларды саткан криминалдуу сферада жүргөн адамдар колдонот. Неге? Анткени биткоинде эч ким анонимдүүрөөк да. Эми аябай 100% анонимдүү эмес, анонимдүүрөөк. Билинбейт. Кимден ким акча, кимге ким акча өтүп атат билинбейт. А если обычный акча болсо билинип калмак болчу. Вот ошо колдонот. Эми силер ошо колдонгон нерсени халал десеңер, анда билбейм, анда арак ичкен деле халал дегиле, анда проституцияны деле халал дегиле. Ошентип көчөдөн барат бирөөнү зордуктап салгыла да, бул деле халал дегиле. Халал да турабы? Демек, мына ушул основной чоң триггерлер, доказательстволор бар.
Нурлан дагы Кеңешбек дагы экөө тең килттейген аферист. Булардын азыркы кээ бир маалыматтар боюнча так маалымат. Бул так маалымат. Азыркы күндө Нурлан дагы Кеңешбек дагы баардык аябай кыйналып аткан учур экен. Анткени өтпөй жатат, сатпайт, эч ким албайт. Бул биринчиси. Экинчиси, мурда кийин алгандын баардыгы азыркы күндө сата албайт. $4 алгандар азыркы күндө жада калса даже $4 сата албайт. Баардыгы эч ким даже $2 десе эч ким албай атат. Азыр Tifcoin үчүн эң чоң сложный момент болуп жатыптыр. А бирок ошолордун баарын калп эле көз буюмчулук кылыш үчүн булар Турцияга чыгып качып кетишкен баардыгы. Азыр уже качып кетти да, булар түшүндү, что азыр уже болду, уже Кыргызстанда дальше болбойт деп туруп, бул Кыргызстандагы болгон жанагы мурда кийин саткандарынан качып, сыртка чыгып кетишкен. Элди алдаш үчүн, чтоб баягы ошол мезгилде мисалы биз эметип атабыз, элдерди ошо дүрбүтпөш үчүн булардын айтканы ошо биз Турцияга чыгып атабыз, мына укмуш кылып атабыз, тияк кылып атабыз, буяк кылып атабыз. А на самом деле булар качып жүрөт. Саламатта калыңыздар.